Эгерде жеке менен орто даярданам десеңиздер, анда менин WhatsApp аркылуу өтүлүүчү онлайн курсума катталсаңыздар болот. Менин WhatsApp номерум 0702 300 339. Эсептин чыгарылышын көрөрдөн мурда өз алдынча эсепти толук ойдон чыгарып көрүңүздөр. Ошондо сиздер канчалык деңгээлде эсептин татаалдыгын биле аласыздар. Алгач биринчи бул жакта турган кашаны чыгарып алабыз. Бул жактан карай турган болсок, минус биринчи даража бар экен. Терс даражаны оң даражага келтириш үчүн жөн гана бул жакта турган бөлчөктүн ордун алмаштырып, оң даража түрүндө жазып коебуз. Ошондо тамыр астында 25, бөлүмүндө 1, кашага алабыз дагы ордун алмаштырдык. Анан муну оң даража түрүндө жазып коебуз. Оң даражага демек ушундай кылып келтирет экенбиз. Эми биз билебиз, эгерде биринчи даражага көтөрсөк сан өзү эле чыгат. Тамыр астында 25, бөлүмүндө 1 экен. Демек, ушул 1-ди жазыштын кереги жок. Себеби кайрылуу өзү эле сандын өзү чыгат. Аны жазыштын кереги жок демек. Көбөйтүлгөн дейбиз. Бул жактан тамырдан чыгара турган болсок, 1600дөн чыгат бизде 40 чыгат тамырдан. Тынын 8-ci даражасынан тамырдан чыгарганда жөн гана мынакей бул жакта 2 деген даража бар. Ушул 2-ге бөлүп коебуз. Ошондо 40 тынын 4-cü даражасы болуп калат. Бул жакта болсо тамыр астында 625 экен. Тамыр астында 625-тен негизи 25 чыгат. Андан сырткары сыртында дагы кошумча тамыр болот. Ошондо 25-тен дагы 25. 25-тен дагы тамыр алышыбыз керек, андан 5 чыгат. Демек бул жагын бүтүрүп алдык. Барабар дейбиз. Тамыр астында 25 деп атат. Мындан 5 чыгат. 5 деп жазабыз. Бөлүмүндө 1. 1-дин өзүн жазам. Көбөйтүлгөн 40 тынын 4-cü даражасы. Буларды көчүрүп эле жазам. 40 тынын 4-cü даражасы. Бөлүмүндө 5. Бул жактан 5 менен 5 кыскарат, 2-тен 5-ке кыскарат, бул жака 1-ден, бул жака 1-ден. Калгандары эч нерсе кыскарбайт экен, ошондо барабар 40 тынын 4-cü даражасы чыгып калат экен. Ошондо вариант Б. Эгерде сиздерге видео пайдалуу боло турган болсо, сөзсүз түрдө лайк басыңыздар жана каналга катталып коңгуроonu жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, ошол видеонун комментарийине калтырыңыздар.